Пробация жөнүндө мыйзамынын негизинде облустагы мамлекеттик администрацияларында, мэрияларында атайын пробация кеңештери түзүлүп, ага жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчилери бекиген. Андыктан бүгүн дал ушул пробация кызматы учурда кандай иштерди алып барып жаткандыгын коомчулукка көрсөтүү максатында алгач аймак аралык башкармалыгынын пробация органынын кызматкерлери Каракол шаардык пробация органында болушту. Учурда Каракол шаарындагы 18 адамга жардам көрсөтүлгөн. Каракол шаарынын пробациясында 61 киши каттоодо турат. Анын ичинен жаңы кодекстер менен пробация көзөмөлүндө 15 адам учетто турат. Ошо 61 адамдардын арасынан жылдын башында 18 кишиге жардам бергенбиз. Анын ичинен жалан азык түлүк түрүндө берилген. Ошондой эле спектр уюмдарынан аркалуу берилген да. Анан бизде Каракол шаарында кафетерия бар, Феткет деген. Ошолор аркалуудагы жеке ишкерлер аркалуу боюнча жардам берилген. Андан соң аталган тармактын кызматкерлери Ак Суу райондук пробация органына барышып, ал жердеги аткарылып жаткан иштерге күбө болду. Пробация бул соттолгон адамдарга сот тарабынан жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жана алардын жүрүм-турумуна көзөмөл жүргүзүү, аларды оң жолго салуу жана социалдык жардам көрсөтүү болуп саналат. Ал эми бул жаран баңги затын мыйзамсыз кармап жүргөн үчүн эркинен ажыратылган. Учурда бул жаранга 1 гектар үлүш жер атайын сынактын негизинде арзандатылган баада алынып берилген. 2019 жылдын январь айынан баштап пробация жөнүндө мыйзам иштей баштаган. Пробация милдеттерин сентябрь айына чейин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жазык аткаруу инспекциясы аткарып келген. Сентябрь айынан баштап Юстиция министрлигинин алдында пробация департаменти түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо пробация департаменти иш алып барууда. Эми мамлекет, коомчулук шарттуу түрдө соттолгон адамдарга шарттуу түрдө соттолгон адамдар мыйзамды сыйлап, коомго өз пайдасын тийгизип жашоосу үчүн аларды калыбына келтирүү, дем берүү максатында жардам көрсөтүш керек да. Пробация мыйзамынын негизинде биздин каттоодо турган кардарларды оор турмуштук кырдаалдан чыгаруу үчүн жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан жардам көрсөтүлүүдө. Пробация кеңештери каттоодо турган кардарларга социалдык жактан ар кандай көмөктөрдү көрсөтүшөт. 1 жылдын ичинде аймак аралык башкармалыгынын пробация органы тарабынан Ысык Көл облусу боюнча 320 адамга ар кандай социалдык, укуктук жардам көрсөтүлгөн. Айыл өкмөттүнүн жардам жакшы эле болуп атат бизде. 1 гектар жер бөлүп беришти. Арендасын беребиз. Арендасы 5000, алсыз камсыз деп берилген. Андан тышкары бизге там пасоя да алабыз, ошо пасоя да алып атабыз, ушуку таптаазыр. Баары жакшы буюрса, жакшынакай катылып атабыз бияктын жардамы менен. Жерибиз жок болчу, мен өзүм квартирант болчумун. Мен үйлөнүп жайлангандан кийин квартира чыгып бөлүнүп кеткенбиз. Ошондон жүрүп мына жакын арада эле үй жакка өттүк, өзүбүздүн үй жакка. Ак Суу району боюнча бүгүнкү күндө жыл башынан бери 2 адамга ошо жер алып берүүгө жардам берилди. Теплокульчик айыл өкмөтү боюнча паспорт алууга 2 адамга жардам берилди. 2020 жылдын башынан бери 3 адам ошо пасовия чектөөгө жардамдар көргөзүлүп келип атат. Алганда пробация жөнүндөгү мыйзам өз күчүндө иштеп, абактан чыккан адамдарга социалдык, укуктук жактан жардамдар көрсөтүлүп, алган эмес жакын аралыктан бери алар менен психологдор да иш алып барып жаткандыгы маалым болду. Элмира Эсеналиева, Алтынбек Исаев, Каракол шаарынан.